Бош вакыт текке кетпейт. Музыка, колөнөрчүлүк, сүрөт искусствосу жаш кыздын ааламын толуктап турат. Мыкты кожойкелик сапаттардын баарына ээ болгон Азиза айым Ош шаарында төрөлүп өскөн. Чыгармачылыкка багыт алып, атайын кошумча билимди алган. Жокерлердин отрядында фельдшер, алардын ден соолугун карайм, алардын жаткан көбүректердин тазалыгын карайм, личный гигиенасын, тамактардын сапаттарын карайм. Жокерлерге ыңгайлуу служба өтөсүнө ыңгайлуу эмелерди шартты түзгөнгө аракеттенип жүрөм. Нурсултан бүгүн кызматка чыккан жок, себеби дене табы көтөрүлүп, өзүн начар сезип тургандыктан дарыгерге кайрылды. Азиза Эрмекбаеванын жеңил колу, тажрыйбалуу кеңеши менен мындагы жоокерлердин маанайлары жарык. Алар ар дайым ден соолук сакчысын, айрыкча айымдарга сый урмат менен мамиле жасап келишет. Бала кезде өзү юрист болом деген болчумун. Анан кийин медик болуп, военный госпитальда иштеп калып, анан кайра бияка ал жакта бирок гражданский болчумун. Бияка военнослужащий болуп, призыв болуп келип калдым. Куралдуу күчтөрдүн түзүлгөнүнө быйылкы жылда 30 жыл толуп олтурат. Өзгөчө өздүк курамдын жоокерлери сыймыктануу менен бул датаны белгилеп келишет. Алар үчүн өлкөнүн бейпилдиги алдыңкы орунда. Күчтөрдүн түзүлгөн күнү бул 30 жылдык тарыхы болуп эсептелинет. Анын башында түзүлүшү, анда болгон оорчулуктар, азыркы болуп жаткан жетишкендиктер жана жаңылануулар болуп эсептелинет. Куралдуу күчтөрүнө 30 жыл толуптур. Кыргыз элиме жана куралдуу күчтөрүнө аябай чоң ыраазычылыктарымды айтам. Биринчиден, кыргыз элине 30 жылдан бери курал күчтөрү аябай жетишкендиктерде жаңы техникалар бардыгы чыгып, кыргыз элибиз башка мамлекеттерден калышпай келе жатканына, мындан аркысына дагы кыргыз элине бейкутчулук, бакыт алай жана ар дайым жетишкендиктерди каалайм. Кыргыз элиме тынчтык болсун. Жыл сайын өздүк курамдын техникалык шарттары жаңыланып келүүдө, ынтымак менен курам ийгиликке жетишүү аракетинде. Куралдуу күчтөрдүн 30 жылдык тарыхы ар бир жоокердин көз алдында. Алар сыймыктануу менен уул кыз дебей ак кызматтарын өтөп келишүүдө. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Көкжаңгак шаарынан.